Гидроизоляция кылып атабыз. Ассаламу алейкум тугандар. Азыр сиздерге кенен айтып түшүндүрөм. Биринчи бул фундаментти подушкасы менен куюп алдык. 25 күн турду. Как куруп алгандан кийин 3 сыра сырдадык, краскаладык. Битум менен. Мага окшоп капкара болуп калыш керек. Анан кийин пеноплекс жабыштырабыз. Анан 50 сантиметр засыпка, трамбовка, 3 слой трамбовка болот. Дагы 50 сантиметр засыпка, 3 слой трамбовка. Себеп дегенде бул жага кошуп, да комната ууланат, ошон үчүн. Бул подушка 60, бул жага 40. Колоннан арматурасы эмеден чыгыш керек, подушкада 90 градуска ийилип көрүп турасыз, мындай келет, мындай. Мунусу мындай, бул жака. 16-лык российская арматура, 6-лык зым камыр. Пеноплекс. Биз консультацияга келгенде 3-түк деп сүйлөшкөнбүз, талшынасын. Мына 3-түк пеноплекс. Мен 3 образец алып келдим, тамдаңыз депчи. Анан ушул светти, ушуну тамдады, ушуну жабыштырып атабыз. Биз эмне консультацияга дейбиз? Консультацияга чыкканда ушундай тонкистерди, ушундай деталдарын сүйлөшүп алабыз. Бул жерге мындай кетет, бул жерге мындай, размери мындай болот, тигиндей, мындай депчи.